kitepti çıkarıp ele жатабыз, kitepti çıkarıp ele жатабыз. Anan mına Надырбек akın 80 aşıp kalıp bir mineni жазып atat деген eme жоқ. Kişi жоқ. Жашылар союзтеле көп жылдан бeri eптebe дөстөрүн багып атат. Аганда жамандагым келбейт. Ошондуктан массам менен байланыш жоқ. Мисалы мына бул башкаларды коелук. Мисалы ушул Садыр Нуркожоевич. Садыр Нуркожоевичка мен талашта жаңымды эмеге чыкканда тиги шайлоого чыкканда мени чакырышты. Анан мен бата бердим. Мынакей. Бул жерде ак бата деп китебиңизде турат. Анан ошондо популярдуу бата да бул. Жасылган эмеге Садырга ошонун көп эле бата бердим. Мен акырында айттым, пейилиңе берекет болуп турсун, бешенеңе бакталай конуп турсун, жакшы деген күндөрүң көп болуп, жаратканы мурасы болуп турсун дедим да, колумдан. Анан жана 14 томдук жаңы чыккан алып барсам, ичиндегисин айттым, бул эмне деди, бул Куран дедим. Мен Куранды сууруп алып туруп, бечара абдан өптү. Анан ошого эле мен абдан ыраазы болдум. Анан көп жерлерде баарында жолуктук. Өйдө төмөнгө атайын чакырып барып эме кылышат. Кенен сүйлөшө албайбыз да. Ошол киши баягы Акаевтай болбосо да азыр Надырбек Алмбековичтин мынча китеп чыгарган экен, мындай экен, тияка экен деп, тияка бияка кичине кулактар кылып, кичине жардам берип жүргүлө, ушунча китеп чыгарыппыр деп, жөн эле жардамы жок эле, жөн эле кичине оң сөзүн айтып койсо, эл дуудей түшөт эле да. Айтпайт. Анан берки чоңдор деле айтпайт. Кийинки чоңдордун көбү китеп менен жумушу жок. Мына азыр ушул жанагы улуу адамдарды айтып атпайбыз. Ошолор деле улуулардын улуу колдоп келген да. Улам колдоп келген, улам колдоп келет. Биз менен бир жылда 2 китеп чыгарам. Мынакей 2 китеп чыгарам. Азыр эме мынакей абдан чоң көлөмдө. Эмне кылып атарсың деген киши жок. Биз мамлекет үчүн, эл үчүн чыгарып жатпайбыз. Эл үчүн, калк үчүн да. Ошондо мамлекеттин башчылары, же орто эмелери рахмат, же болбосо мынча китеп чыгарып бергиле, биз сатып берелик, же болбосо андай мындай деп бир жөн жайыңды уккан киши жок. Мен күн түн иштейм, аяктан үмүтүм үзүлүп калган. Барайын десең барууга жол жок. Кээде жолугуп калабыз, саламдашып эле коебуз, башка жок. Бул мамлекет үчүн иштеген кишини мамлекет колдоп турса, ошондо баары жолго түшөт, ачылат. Талант дагы ошол жөн эле өзүнөн келип уюп келип ала койбойт. Таланттуу кишини да кичине колдоп турса, сөзсүз эмеси талант ачылат да, талант ошол эмеден ачылат. Анан жөндөн эле эч ким жумушу болсо, мен билбейм, кимдердин бир тыйыны бар, кимди мактап жүргөн мен ишим жок. Бирок бизден мамлекет башында турган, мен аябай терең сыйлаган ошол президентибиз колунда мен 14 томдук китепти тапшырдым. Эч кандай дооматым жок. Бирок ошону карап туруп, бул Надырбек Алмбекович эмеде мынча жыл иштеген экен, анамды жасып атат, рахмат, тиги бу деп бир оң сөзүн айтып койсо, абдан чоң сөз болмок да. Анан болбосо, эгер менин китебим колуна тийбесе мейли эле да. Анан таарыныч деле жок. Бирок ал киши жакшы иштеп атат, жакшы эмгек кылып атат. Бирок адабиятка дагы, адабияттын башында турган карыларга, жакшыларга, таланттууларга, жаштарга баарына көңүл буруш керек да.